Арыбагыла, урматтуу менин окуучуларым. 11-класс кыргыз адабияты. 4-сабак. Чүй районуна караштуу Кошкоргон айылындагы Тойду Каракеев атындагы орто мектеби кыргыз тили жана адабияты мугалими Дүйшөнбиева Айдай Исеновна. Мага карата суроолоруңар туулса, төмөндөгү телефондон кайрылсаңар болот. Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз публистикалык чыгармаларды өтүп аткандыгыбызга байланыштуу бүгүн Бектурсун Алымовдун «Шакиртиме кат» публистикасы менен таанышабыз балдар. Сабагыбыздын максаты менен таанышып алалык. Биринчи, илимпоз жана публицист Бектурсун Алымовдун өмүр баяны жана «Шакиртиме кат» публистикасы менен таанышып, түшүнүк аласыңар. Экинчи, устат шакирт түшүнүктөрүнүн тегерегинде талдап, бүгүнкү күн менен салыштырып, аргументтештиресиңер. Үчүнчү, келечекте кесипке багыт аласыңар, эрудит инсан болуп, интеллектиңерди өстүрүүгө умтуласыңар. Силердин маңдайыңарда балдар Бектурсун Алымовдун портрети турат. Сүрөтүн карап таанып алгыла. Өзүнүн учкул сөзү жазылып турат. Чыныгы устат өз шакиртинин иши менен бааланат дейт. Эми өмүр баянына азын оолак таанышалы. Илимпоз жана публицист Бектурсун Алымов 1936 жылы Чүй өрөөнүнүн этек жагындагы азыркы Жайыл районунун Чорголу деген айылында туулган. Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын 1951 жылы бүтүрүп, Ош мамлекеттик педагогикалык институтунан кыргыз тили жана адабияты бөлүмүнө кирет жана ал жерден 1955 жылы мугалимдик кесипке ээ болуп чыгып, Ноокат, Араван, Ленин райондорунда, азыркы Ноокен, Базаркоргон райондорунун кошулгандагысы, мугалим болот, окуу бөлүмүнүн башчысы жана мектеп директору болуп иштеген. 1961 жылы Кыргыз педагогика илим изилдөө институтуна келип, 1967 жылы Алы Токомбаевдин чыгармаларын окутуу боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган. 1994 жылы педагогика илимдеринин доктору болгон. 1981 жылы чыккан «Шакиртиме кат» деген публистикасы билим, мугалим, тарбия, жаштар проблемасын көтөрөт. Анда айтылган ойлор азыр да актуалдуу бойдон турат. Бектурсун Алымовдун ысмы Бишкек шаарындагы номер 39 мектепке ыйгарылган. Эми балдар «Шакиртиме кат» деп турат. Демек, бул эпистолярдык форма. Эпистолярдык форма деген бул грек тилинен арноо каты дегенди маанини билгизет экен. Эпистолярдык форма бул турмушту чагылдыруудагы өзүнчө бир ыкма. Окуялар же каармандын ойлору, иш-аракеттери кат формасында берилет. Эпистолярдык формада жазылган публистикалык чыгармалар өтө көп эмес. Мына алардын бир нечесин санап өтөйүн. Достоевскийдин «Бечара кишилер», Токтомушевдин «Какшаалдан кат», Бөкөнбаевдин «Салам кат», Элебаевдин «Ала тоого кат», Кусейин Эсенкожоевдин «Алыстан кат» деген эпистолярдык формада жазылган чыгармаларын мисал кылсак болот. Эми биз «Шакиртиме кат» публистикалык чыгармасы менен таанышаардын астында ошол чыгармада жолуккан санжыргалуу сөз берметтерин алгач таанышып, эсибизге тутуп, ой жүгүртүп, көкүрөгүбүзгө түйүп алалык балдар. Муну силер өзүңөрдүн
телефонуңарга сүрөткө тартып алсаңар эң сонун болот. Чыныгы устат өз шакиртин жадабай тарбиялап, тапка келтирчү бөлөкчө саяпкер. Чыныгы устат өз шакирти канатты талбай сермеш үчүн дем күч берүүчү өзгөчө мүнүшкөр. Жакшы окуу китебин жаман кылуу да, начарын мыкты кылуу да мугалимге байланыштуу. Балалыгынан ажыраган баланын капастагы чымчыктан кандай айырмасы бар? Адам өз тагдыры үчүн өзү жооптуу. Биздин адамдык кудурет күчүбүз да ушунда турат. Көрдүңөрбү балдар? Ар бир адам өз тагдыры үчүн өзүң гана жооптуу экенсиң. Эч качан башка бирөөнү күнөөлөбөш керек, коомду күнөөлөбөш керек экен балдар. Ар бир адам өзүнүн жеке тагдырына өзү ээ. Ар бир сабакка жылуу жүз менен келип, шакиртиңе жылмайып коюуну унутпа. Сабак жылмаюудан башталат. Атасы менен устатын сыйлабаган шакирт өзүнүн окуучусу менен уулунан да урмат көрбөйт дейт. Карагылачы балдар. Демек, ар дайым сый болуш керек экен. Кичүүгө дагы, улууга дагы. Сый мамиледе болушуң керек экен, жана башкадан ошондой сый күтөт экенсиң. Сүйүү бирөөнү оопсуз ойго салат. Бири-бирин кайгыртып, экинчисин кубантат. Сүйүү не бир жолборс жүрөк адамдарга окурук салып багынтат. Ал адам баласы пайда болгон күндөн баштап жаралган. Бирөөгө үмүт, бирөөгө шаттык берип, дайым түбөлүк жашай берет. Бирок жубайлар таза, кирсиз сүйүшкөндө гана алардын махабаты түбөлүктүү да, бактылуу да болот. Ансыз анын өмүрү кыска, ары таалайсыз болуп бүтөт. Өз тилин, өз адабиятын билбөө, бул өзүңдүн элиңдин тарыхын, маданиятын билбөө деген сөз. Ошон үчүн балдар, өз тилиңерди таза, тунук сактагыла, өз тилиңерди баалагыла, сүйгүлө, өз тилиңерди сүйлөгүлө. Анын тазалыгын, тунуктугун кирдетпей, чаңдатпай сактай белгиле. Түбөлүктүү сүйүүнү буйрук менен, чечим менен токтотуп коюуга мүмкүн эмес. Карагылачы балдар. Сүйүүнү эч качан буйрук менен токтото албайт экенбиз. Эми балдар, бул жерде шакиртиме кат деген чыгарма, бул жерде мугалим, устат, анан окуучу, шакирти жөнүндө сөз болуп жатат. Ошон үчүн мен мондай кластер түзүп койдум. Алдын ала чыгарманын алдында. Бул жерде мугалим бардык кесиптин чордону деп турат дагы, анан чачыраган кластерлерде ар түрдүү кесиптин ээлери жазылып турат. Демек балдар, ар түрдүү кесиптин ээлери бардыгы мугалимден таалим, тарбия, билим алат экен. Бул жерде врач, инженер, механизатор, президент, сугатчы, өтүкчү, окумуштуу, малчы, куруучу, маляр деген кесиптер жазылып турат. Мына ушулардын бардыгы мугалимден таалим, тарбия алат экен. Эми балдар, китепсиз турмуш көңүлсүз деген ошо подтеманын алдында мен силерге шакиртиме кат публистикасы менен орчундуу жерлерин менен окуп тааныштыра кетейин. Устат, мугалим. Бул сөздөн кийин катары менен 3 илеп белгисин коюп, анын баарын баштамга менен жазса да эч ким каршы чыга койбосо керек. Анткени ал сөздө не бир залкар ойлор камтылып жатат. Устат, мугалим илим, билим, тарбия гана бербейт, келечектин ээлерин гана даярдабайт. Ал баардан мурда коомдогу адамдарды өз колу менен жаратат. Ал адамдардын
өзгөчө шакиртинин кайсы жери таза, кайсы жери ылаңдап мерез жарага чалдыкканын эч кандай аспап турнабайсыз көрө билген көзү ачык киши. Ал адамдардын жан дүйнөсүнүн жаратын өзүнө билгизбей анык айыктырчу дарыгер. Мына ушул улуу кесип укмуштуу адам жөнүндө жазуу өтө кыйын. Кыйындыгы көп айтылып көп жазылды. Кандай жазба, баягы айтылгандарды кайталоого аргасыз болосуң. Ал эми айырмаланыш үчүн чоң талант, ашкан акыл, кемеңгер ой керек. Ооба, кимде ким келечек жөнүндө ойлосо, ал бала жөнүндө ойлонуш керек. 11-кылымда чыгыштын акылмандарынын бири Кайкабус «Кабуснаме» деген китебин жазып, мурас перзентине адамгерчилик менен акыйкаттыктын заманасын таанытып кетиптир. Бул баалуу эмгек далай прогрессивдүү адамдардын назарын өзүнө буруп, 16-кылымдан баштап дүйнөнүн көп тилдерине которулуп, педагогиканын чыныгы окуу китебине айланганы жөнүндө кабарым бар. Мындан 1000 жыл мурда жазылган китептин биздин күнгө чейин жетишинин себеби эмнеде? Шакиртим, анын эң негизги себеби Кабуснамеде баланын келечеги жөнүндө жазылгандыгында. Андан элдик педагогиканын накта наары кашкайып көрүнүп тургандыгында. Бул жерде балдар илимпоз публицист эмне деген ойду айтып атат. Демек балдар, мугалим билимдүү катары жалаң эле билим эле бербестен келечектин ээсин адам кылып тарбиялашы керек дейт. Адам кылыш керек дейт эң биринчи иретте. Анан ошол адам кайсы жеринен кандайча жараланып, жан дүйнөсү кайсы жеринен ылаңдап мерез болуп, кайсы жеринен кирдеп булганып бара жатканын көрүп турган көзү ачык киши болуш керек деп атат. Мына ошол жерлерди эч кандай турнабайсыз эле, эч кандай аспапсыз эле көрүп, анан мына ошону айыктырчу дарыгер деп дарыгер менен теңештирип атат. Ооба, чынында да ошондой. Бирок устатыңдын эмне дээрин да унутпа. Сен баарыдан мурда адамсың, анан барып мугалимсиң. Адам жанынын дарыгерисиң, деп баса белгилеп жатат. Өз предметин гана жакшы билип, шакиртине бардык жактан таалим тарбие берүүнү экинчи катарга койгон мугалим устат болуп жыргатпайт. Мына ушуга байланыштуу дагы бир нерсени айткым келип турат. Сен экөөбүз кимди тарбиялайбыз? Жогорку окуу жайында иштеген меники белгилүү го. Мен мугалим адамды тарбиялоого тийишмин. Устаттын устатымын. Сенчи? Сен кимди тарбияламакчысың? Адамдыбы же механизатор, дыйкан, дагы башкалардыбы? Билем, сен адамды деп жооп берериң бышык. Бул туура. Демек, эң биринчи иретте биз адамды тарбиялашыбыз керек экен. Мына ушул жерден Бектурсун Алымов өзүнүн башынан өткөн бир окуяны айтып бергиси келет. Мындан көп жыл илгери менде окуган бир шакиртим өзүнө жазылган бир катты мага окутуп калды. Аны шакиртимдин окуучуларынын бири жазыптыр. Мына ал кат. Агай, саламатсызбы? Күтпөгөн кишиден кат алганыңызга таң калаарсыз. Кат жазып олтурган мен мурдагы окуучу кыздарыңыздын бири Назира. Эми тааныдыңызбы? Жазбай коюшка мүмкүн болбой калды. Сиз уядан учургандан кийин 2 жыл колхоздо иштеп, анан айыл чарба институтуна кирип, аны ийгиликтүү бүтүргөм. Иштеп жүрөм, баары жетиштүү.
Бир гана нерсем жетпейт. Өзүмө ылайык тең таба албадым. Бирөө менен турмуш курсам, аракеч болуп чыкты. Ошолордун айынан, ошол жаман адатынын айынан кесилип кетти. Аз жашаган турмушубузда перзент да көргөн жокпуз. Аны күтөмбү, күтпөйүмбү билбейм. Күтпөйм го. Кечигип болсо да жүрөк өйүгөн бир суроону биргелешип чечип алсамбы деп турам. Мени кечирип коюңуз. 4-класстан баштап бизге адабияттан сабак бердиңиз. Мына ошол 6 жыл окуткан сабагыңыздан ата мекенди сүй, эмгек адамды жараткан, эмгектенгиле деген гана сөздөрүңүз эсимде калыптыр. Эгер ошол 6 жыл ичинде чыныгы сүйүү деген эмне? Жекече турмушту кандай куруп, кандай адам менен тагдырыңды төбөлүккө байланыштыруу жөнүндө азын көбүн түшүнүк берип койгонуңузда, менин жеке турмушум ушундай болот беле? Ким билсин? Назиранын суроосуна дагы бир суроо туулат. Эмне үчүн ал бул суроо менен математикке, физикке, химикке да кайрылбастан, жападан жалгыз адабият мугалимине кайрылып олтурат? Мунун сыры эмнеде? Акылман шакиртим, мен бул суроого жооп берип да, Назиранын катын комментарийлеп да олтурбайм. Бул үчүн өзүң ой жүгүртүшүң керек. Андан кийинки бөлүктө китепсиз турмуш көңүлсүз деген бөлүгү бар. Бул бөлүктө дагы шакиртине кайрылат. Саламатсыңбы шакиртим? Убада боюнча китептин адам турмушундагы ролу, ага кызыктыруудагы айрым бир жолдору жөнүндө маектешип, субхатташууга убакыт жеттиби деп ойлойм. Арине, устаттын да, шакирттин да эң эле биринчи үйрөнө турганы турмуш. Анан ошол турмуш чындыгын чагылдырган китеп. Айрыкча мугалимдин окутуп тарбиялоодогу бирден бир гүл азыгы бул китеп болушу керек. Ар бир адам же мугалим Федоровдой болуу керек деген ойдон алыспыз. Анын үстүнө бул адам эркине, каалоого моюн суна койбогон нерсе. Эгер каалаганыңдын баары эле ойдогудай боло берсе, анда ар бир акын Пушкин, ар бир окумуштуу Королёв менен Курчатов, Эйнштейн болуп алат эле го. Ошондой болсо да бүгүнкү күн мугалим насаатчынын чоң эрудит интеллект болушун талап кылат. Эмне үчүн адамдар тарыхты жомоктор, тарыхый романдар аркылуу бат түшүнүшөт? Эмне үчүн эл турмуштук эрежелерди акыл насааттардан, закондордон алышпай, тамсилдерден, романдардан, ырлардан алышат? Ооба, адабият таасир этүүнүн кубаттуу куралы. Себеби ал адам, анын турмушу жөнүндөгү илим. Мына балдар, мына ушундай өзүнүн ой пикирин шакиртиме кат деген чыгармасында айткан. Эми алдыда чыгармада жолуккан ойлорду аргументтерге тизели. Биринчи аргумент. Мен силерге аргументтин үлгүсүн берип атам балдар. Анан силер дагы өзүңөр ушундай аргументтерди таап жазганга аракет кыласыңар. Биринчи аргумент бул ал адамдардын жан дүйнөсүнүн жаратын өзүнө билгизбей айыктыруучу дарыгер дейт. Бул жерде ал деген сөз мугалим жөнүндө кеп болот. Экинчи аргумент. Устат бул мугалим. Бул сөздөн кийин катары менен 3 илеп белгисин коюп, анын баарын баш тамга менен жазса да эч ким каршы чыга койбосо керек.
Бул жерде мугалимдин мээнети, кадыры, баркы жөнүндө кеп болуп турат. Үчүнчү аргумент. Мугалим бул педагог болуудан мурда адам болушкан тура. Алар өздөрүнүн кудуретине ишенишип, адамдык абийир алдында тизе бүгө алышкан тура. Төртүнчү аргумент. Класска кирдиңби? Ошол класстын тагдыры сенин колуңда. Бала сенин эмгек сиңирген же жаш мугалим экениңди да билбейт. Биздин арабызда генералдар жок, баарыбыз катардагы жоокерлербиз. Анткени биздин маңдайыбызда эч нерсени таразалабаган, эч кандай кыйкымчыл көз караш менен карабаган байоо бала болот биздин айланабызда. Мына ошон үчүн биздин алардын жанында генерал экенибиз же болбосо катардагы жоокер экенибиздин кереги жок. Бешинчи аргумент. Мугалим кандай гана сабакты окутпасын, ал жогорку адамгерчиликтин сабагын үйрөтөөрүн айтат. Эми бул шакиртиме кат публистикасындагы маанилүү жерлерине азын оолак көңүл бура кетели. Шакирти жок устат эмес дейт. Биринчи, мен жаза бассам, сен түз бас. Мен мүчүлүш кетирсем, сен кетирбе. Экинчиси, өз шакиртин ынандыра албаган устат, шору арылбаган устат. Үчүнчү, чыныгы устат өз шакиртин жадабай тарбиялап тапка келтирчү бөлөкчө саяпкер. Чыныгы устат өз шакирти канатын талбай сермеш үчүн дем күч берүүчү өзгөчө мүнүшкөр. Мына балдар, биз шакиртиме кат публистикасында 4 бөлүк көңүл бурдук. Биринчиси бул шакиртиме кат, экинчиси мугалим проблемасы, үчүнчүсү устат шакирт проблемасы, төртүнчүсү адабият, китеп жана сүйүү проблемасы болду. Эми мына ушул публистикалык чыгармада жолуккан сөздүк иштерине көңүлүңөрдү бурайын. Ылаңдап дейт. Бул жерде ошол адамдын ылаңдап же болбосо ошо адам ичи бузулуп, ичинен ириңдеп деген маанини билгизип атат. Мына ошону мугалим, устат көрө билиш керек деп атат. Концлагер, бул жерде концентрациялык лагерь жөнүндө айтылып атат. Аскетикалык деген сөз турмуш жыргалчылыгынан баш тартып жашаган адам кен мааниси. Эрудит деген сөз бул көп окуп, көптү билген маалыматтуу адамды айтат экенбиз. Анан интеллект деген сөз бар экен, бул акыл эси жогору деген маанини билгизет экен. Эми балдар сабагыбызды жыйынтыктайлык. Улуу окумуштуу публицист Бектурсун Алымовдун шакиртиме кат публистикасын окуп тааныштык, талдадык, аргументтештирдик. Санжыргалуу сөз берметтерин эсибизге тутуп көкүрөгүбүзгө сиңирдик. Демек балдар, таалыкпас эмгек, дилгирленип көптү билүү менен мыкты эрудит, интеллект болуп, өз заманыбызда илимдүү, билимдүү, эң биринчи иретте адамгерчиликтүү, атуулуу болооруңарга үмүт кылам жана ишенем. Тапшырмага көңүлүңөрдү бургула балдар. Бул жерде мен Булумдун суроолор таажы гүлү силерге тапшырмага бермекмин. Булумдун суроолор таажы гүлүндө биринчи таажы гүлүндө жөнөкөй суроо коюлат. Бул жерде жөн эле маалыматтардан алынган суроону койсоңор болот. Экинчи бул тактоочу суроо.
Бул суроого демек, эгер, болсо деген сөздөрдүн жардамы менен суроо түзсөңөр болот. Үчүнчү, чечмелөөчү суроо. Буга эмне үчүн айтылып калган деген таяныч сөздөрдү берип атам. Ушул сөздөрдү кошуп суроо түзүп келгиле. Төртүнчү, чыгармачыл суроо. Буга эдиштин шарттуу ыңгайынын са деген мүчөсү катышып, са кандай болот деген таяныч сөздөрдү пайдалансаңар болот. Бешинчи, баалоочу суроо. Буга эмне себептен деген таяныч сөздү кошуп суроо түзгүлө. Ал эми алтынчысы, практикалык суроо. Буга эмне үчүн, канткенде деген таяныч сөздөрдү кошуп булумдун суроолор таажы гүлүн түзсөңөр болот. Демек балдар, биз жалаң эле жооп эле суроолорго жооп бере бербестен суроону дагы түзө билишибиз керек экен. Эгерде маанилүү, маңыздуу суроолорду түзө билсек, демек биз чыгарманы жакшы түшүнгөн болобуз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта болгула.